жараткан ушул сүйүүдөн айырылбайсың. Анткени адамды адам кылган нерсечи сүйүү. Мына жигиттер отурат, сүйгөндөн кийин башкача болуп каласыңар. Мурда аракет болуп жүрсө, ташбор болсо, мерез болсо, бир кызды сүйгөндөн баштапчы башкача болуп калат. Кумурскага да зыян тийгиси келбей калат. Тилиндеги сөгүү кетет, таттуу сөздөр пайда болот, кыялдар башкача, ойлор башкача, тилектер башкача. Ошол сүйүүнүн түрлөрү көп. Апага болгон, атага болгон, мекенге болгон, элге болгон. Кечээ биз бир жерге келдик, ошол жерде жакшынакай бир сөз жазылып туруптур. Мындай сөз экен. Элди жаман көрсөң, элге кантип батасың, жерди жаман көрсөң, көргө кантип батасың. Бул өтө улуу сөз. Элди жаман көрсөң, элге кантип батасың, жерди жаман көрсөң, көргө кантип батасың. Өмүрдө канча машина минбейли, бирок акырында мине турган бир эле машина бар, анын аты замбил деп аталат. Өмүрдө канча кийим кийбейли, мейли ал мода болсун, Кореяныкы, Туркияныкы, Американыкы, Кыргызстандыкы, бирок бир кийим бар, ал кийим эч качан модадан калбайт. Ошол кийимдин аты кепин. Канча үйлөрдө жашайбыз. Мен 2006 жылдан баштап 2017 жылга чейин алам менен бирдей жашадым, сиз чоң койгон жерде. Азыр ал жактан көчүп кеттим, 1 секунд, 1 минут көрүнбөй калды ошол күндөр. Айтайын дегеним, мен эмне үчүн өлүм темасынан баштадым? Не себептен дегенде, адамдын жүрөгү качан катат, качан өлүмдү унутканда катат экен. Анан качан арам жегенде катат экен. Агайлар, эжекелер Омдун законун үйрөтөт, алфавитти үйрөнөт, Пифагордун теоремасын үйрөтөт, бирок анча-мынча ушуларды үйрөтө жүрбөсө, балдарда илим бар, бирок адеп жок болуп калса, балекеттин баары ушундан башталат экен. Ишенбесеңиздер, олимпиададан биринчисин алган бала деле кеде аракетти кылат. Не себептен дегенде, билим алып атат, бирок адеп тарбиясы жок. Кудай ошондон сактасын. Ушул экөөнү бир алып кетпесек, заман кыйын болуп атат, анткени жетекчилер отурат. Мен өзүм да министр болуп иштедим. Илим, билим эле болсо, баардыгы жакшы болуп кетет деген дагы туура эмес. Мына пара алып аткан чоңдор ошол илимдүү адамдар. Ошон үчүнчү илим менен кошо ыйман болсун, жүрөк жумшап турсун, ушул багытта иштебесек болбой калды. Бул бир. Экинчиден мен силерге бир суроо берип көрөйүн. Акыркы бир айда канча жолду ресторанга бардың десе чекеден кол көтөрөт. Акыркы бир айда канча жолу түнкү клубка бардың? Кол көтөрөт. Бишкекте канча жолу кальян чектиң? Ага да кол көтөрөт. Канча жолу достор менен саясатты сүйлөштүң, футбол көрдүң, бильярдка бардың? Чекеден адамдар кол көтөрөт, бирок акыркы бир айда канча жолду китепканага бардың десе, кол көтөргөндөр дээрлик жок эсе. Биз мактана турган нерсеге мактанбай калдык, мактанбай турган нерсеге мактанып калдык. Неге биздин балдардын кыялы Москвага барыш, акча таап келиш, үй салыш, машина алыш, алтын күмүш күтүш, жип миниш? Не себептен дегенде биздин сөзүбүз жалаң байлык болуп калды. Ата менен апа отурган китепти сүйлөбөйт, Алыкул Осмонду сүйлөбөйт, Отту Сүйөмдү сүйлөбөйт. Сүйлөгөнү түкүнчө Москвага барыптыр, акча таап келиптир, үй салыптыр, машина алыптыр. Биз да ошолордон эмнебиз кем эле, мен деле элгегенди кийсем болот эле, жегенди жегесем болот эле. Баланын кулагына кирип, жүрөгүнө орноп, ошол акыры амалга айланат. Жүрөк орногондон кийин сиңгенден кийин баланын бир эле кыялы бар. Эптеп 17-ге чыксам, паспортты алсам, Москвага кетсем. Москвада алтын жагып аткандай, бул жактан жакы тагып аткандай. Ал жака барып өлүп келгендер канча, кыйналып аткандар канча, кулдукка сатылып кеткендер канча. Ал жака барсаң, балким айлыгың жакшы, байлыгың жакшы, бирок жашоо айлык менен байлык менен ченелбейт да. Жүрөктүн акыбалы, мына кээ бир өлкөлөрдө бактылуулук министрлиги деген бар. Бактылуулуктун коэффициенти деген бар. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем. Өзүбүздүн, элибиздин, жерибиздин кадырын билели, анан тилден пайдалуу сөз чыксын, ошол баланын кулагына кирет, анан жүрөгүнө сиңет, ошол амал болуп чыгат. Эми караңыздар. Швеция деген мамлекет бар. Дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекет. Эң өнүккөн болбосо дагы эң өнүккөн 3-төн бири. Азыр кайрат көрсөтүп атканда көрдүңүздөр. Адамдары эң бай. Америкадан да бай, Япониядан да бай, Даниядан да бай, ошол Скандинавия мамлекеттерин көрсөтүңүз, туурабы? Финляндия, Швеция, Норвегия, ушунчалык бай өлкөлөр. Ошол өлкөлөрдө эгерде сен заводуң менен мактансаң, үйүң менен мактансаң, дүкөнүң менен, супермаркетиң менен, кийимиң менен, акчаң менен мактансаң, өтө уят нерсе экен. Качан мактанасың? Бир илимий ачылыш кылганда, өнөр үйрөнгөндө, тил үйрөнгөндө, IQ-ңу көтөргөндө, интеллектуалдык, руханий деңгээлиң көтөргөндө, ошондо мактансаң болот экен. Китеп жазганда, же болбосо китеп окуганда, ушуларды мактанса болот экен. А бизде тескерисинче. Бүт дүйнөнү мактанабыз, бирок илим алгандар, билим алгандардын кадыры анча бийик эмес. Кечеги премьер болуп аткан кишинин сөзү да бекер болгон жок. Кыздар ошону тандай тура турган, сүйө турган айлык кылып берем деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн берекелерим, кыргыздын бир сөзү бар, актанба дейт, эстеп калалы. Мактанба, анан даттанба деп коет. Мактан ушунчалык жаман сыпат, бир жакшы иш кылдың, кайрымдуулук кылдың, мээримдүүлүк кылдың, жетимдин башын сыладың, бир майыпка жардам бердиң, муктажга жардам бердиң. Жаратканга ушунчалык жакындайсың.
ошону мактагандан кайра алсап кетет экенсиң. Ошон үчүн мактанба дейт. Бир, экинчи актанба, даттанба. Мактансак дагы мактана турган иштермен мактаналы. Руханий өнүккөнгүн ошол мактаныч болсун. Бир адамдын айткан сөзү бар. Мен үчүн дейт, майрам күнөө кылбай өткөзгөн күн ошол майрам дейт. Биз майрам десе эле салют атылганды түшүнөбүз, даңкадың, көчөдө басканды, жалтыраш улуттарды көтөрүп алып демонстрацияны өткөндү, ал майрам эмес. Майрамдардын көпчүгү жаман иштер менен коштулат. Сөзсүз арак ичиш керек, шампан көтөрүш керек. Анан кийин ал жакка барыш керек, бул жакка барыш керек. Өзгөчө 14-февраль деген майрам бар. Ал майрам эмес, бүт балекеттин башаты ошондо. Ошон үчүнчү сүйүү күнүнө шашылбагыла, мына үйлөнөм деген жигит кыздар бойдоп кездечи. А дейсиң, бу дейсиң, бешениңе ким жазылат билбейсиң. Баткенде бир жигит менен бир кыз 11 класстын балдары болсо керек. Улам кучакташып сүрөткө түшүп атат. Айгүлдөдөн түшүп келатсам. Эжеке экөөбүз барган жылы. Бирөө эжеке экөөбүз барган жылы бүт Гаран орайнолор топтолгон болчу, арасында мен да чакырылган элем. Анан ошол жакта түшүп келатсак, түшүп атат, анан тамашалап айтып койдум. Айланайын кызым, баягыдан бери сен түшүп атасың, балам сен түшүп атасың. Кийин сен буга тийбей калсаң, сен муну албай калсаң, бул сүрөттөр эмне кылат десем, экөөнтүн көз оргондо болуп калды. Ошон үчүнчү аялың менен кааласаң кучакташып түш, кааласаң кол кармашып түш, кааласаң көтөрүп түш. Кээде айтпай эле коеюн дедим эле, кыздарым келип туруп айтат, ата апамы көтөрүңүзчү дейт. Элестетип көрүң. Ата дейт, апамы көтөрүңүзчү, ошолордун көңүлү үчүн көтөрөм, ушунчалык кол чаап сүйүнүшөт. А дейсиң, бу дейсиң, ушуга бир ишенип кой, сүйүү ак никеден кийин келет. Ага чейинкинин баардыгы шайтандын рекламасы болуп калышы мүмкүн. Ошого мен силерден суранат элем, сүйүү күйүү күндөрү деп аяк арман менен бүткөндөр канча, өзүн өзү өлтүрүп, ошо менен бүткөндөр канча, авирди сактайлы, намысты сактайлы. Кыргызда бир сөз бар, эркек дейт, уулду тарбияласа, аял улутту тарбиялайт. Кыздын намысы, элдин намысы. Берекелерим, бул өтө маанилүү нерсе.